Адахан мырза дейт, сиз бир гана депутат эмес президент болот деп мактаган жерлерди таштап кетейин. Сизден баардык атка минерлер коркушат дейт. Ошондуктан сизден сураныш бир аз ийкемдүү, гибкий дейт. Болсоңуз деп агаңыз дейт, агам жазыптыр. Тилекке каршы ушундай болуп калды, заман өзгөрдү. Өзүнүн принцибин бекем кармабай, шыйпаңдап, кыйшаңдап жүргөндөрдү гибкий деп коет экенсиңер. Мен андай гибкий боло албайм. Аллах омурткамды ушундай каттуу кылып жаратып койгон экен, ийиле албайм. Мен бир гана жараткандын алдында ийилем. Аттын алдында, адилеттүүлүктүн алдында ийилем. Улуулуктун алдында ийилем. Кызмат үчүн, жеке кызыкчылык үчүн, кандайдыр бир көрөкат үчүн ийиле албайт экенмин. Биз ушуну туура түшүнөлү. Гибкий дегенди кандай деп түшүнөбүз биз? Мунусуна да хоп деп, анысына да хоп деп, экөөнүн тең кидать этип, кете берсең, кыйын экен деп коесуңар. Кыйын эмес ал. Ал жүзү жоктук, ал туруксуздук, ал оомалык, ал жетелемелик. Кандай дейсиздер? Мени бир гана киши болсо дагы ошол гибкий эмес бир кыргызды көтөрүп койгулачы, чыдап койгулачы айдана. Калгандар гибкий боло берсин. Ассаламу алейкум дейт Кызыл Кыя шаарына. Бирок ушуну жазган агам дагы жакшы ниет менен жазып атат да. Ушул эптеп дейт, эптеп жетип алгандан кийин анан көрсөтпөйсүнбү дегендей кылып. Эптеп алдап баргым келбейт да. Тарс этип эле барсаң жакшы. Ушундай. Менин кайрылуумду бүтүндөй кыргызстандыктар сиз аркылуу жеткирүү үчүн туура көрдүм дейт. Кыргыз элим, бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп бериңиздер дейт. Аллах колдоп ушул партия өтүп калса өтө чоң жеңиш болот, өтө аябагандай өзгөрүү болот. Иншалла. Мына ошол сөздөр чыккан сайын мен улам ийилем. Билесиздерби эмне үчүн? Жүк. Бул аябагандай каттуу жүк. Бул насия. Сиздер мага үмүт артып атасыздар. Ал үмүт мени куржун сыяктуу мойнума илинет дагы, ошол жүк ийет мени. Мен ошону көтөрө алат болдум бекен? Мен тике көтөрүп жүрө алат болдум бекен? Мен ушул үмүттөрдү актай албай, жанагы жаман сөздөр менен айтып аткан саясатчылардай болуп, эртең ушундай сөздө калбайт болдум бекен деп, күн түн кыйнаган оор машакат тартыруучу суроо ушул. Себеп бүтүндөй элдин ишеримин көтөрүп жүрүш өтө оор маселе. Бардыгыбыз атабыз Аллахка шүгүр. Канча балаң болсо, ошончо балаңдын баарына бирдей жага бербейсиң го. Бирөөнө жагасың, бирөөнө жакпайсың. Биздин бар болуңуз дейт. Бизди кызыктырган нерсе айылдарды аралап тартылып жаткан Саса 1000 жогорку чыңалуудагы высоковольтный деп жазыптыр, ошо жогорку чыңалуудагы линия дейт. Элди көчүрбөй, Алай району Кызыл Сууга ГЭС куруп курса болбойбу? Тажикстан тарапы бизден чоң суу пайдасы жок агып жатат, транзиттик линия бир чиновникке пайда болот дейт. Ошол туурабы дегендей сураптыр. Кудай кааласа, биз барып калсак, буга окшогон ак нерселердин, туура эмес бараткан нерселердин көптөгөн жактарына чабабыз биз. Мен Кызыл Кыяда бул жерде сүйлөп аткан сөзүм бир, жогорку кеңеште ушул маселени көтөргөнүм, бул такыр башка маселе. Кандай дейсиздер? Мына чиновниктердин баары коркот деп атасыздар. Эмнеден коркуп атат, билесиздерби? Мен бир улакчы болбосом барып чаба салгандай. Же бир Майк Тайсондай мушкер болбосом. Колумда найза кылычым болбосо эмне? Менин бир тилим бар. Ошол тилиме буйрук берип ушуларды айт деп, эл жер үчүн деп какшап согуп аткан жүрөгүм бар. Мына ушунан коркушат алар. Таза жүрөктөн коркушат. Эр жүрөк менен таза тилден коркушат. Барабыз иншалла. Жараткандын буйругу менен, сиздердин колдооңуздар менен. Мына ошондо ушул маселелер каттуу көтөрүлөт. Кудай кааласа. Мен 12 жылдан бери бир күн мамлекеттик кызматта жокмун. Бирок таң эртеңден кечке чейин сүйлөгөндөр ким? Адахан Мадумаров.
Emne üçün? 12 yıl oldu benim bir gün işteyelігime. Memleketlik kızmakta. Emne üçün erteden geçke çeyin? İştep atkan deputatlarını da söz kılbaydı. Hükümet erteden geçke ermege Adakan Madumarov. Emne üçün? Oşuğa oy jügürtüp көргүлөчү тургандар. Emne üçün? Jumuşsuz жүргөн bir kişini erteden geçke çeyin emne üçün айтышат, bilesizler mi? Korkunç. Korkunç. Bana şu alardın tüşüne de girsem gerek mi? Саламатсыз урматтуу Адахан Кимсанбаевич дейт. Жер үлүшү боюнча чыгарган мыйзамыңыз боюнча айтайын дедим эле, жер үлүшүнүн артынан азыр көпчүлүк эл пенсияга чыгып, ай сайын пенсия алып жатышат. Бирок ошол мыйзамды сиз кабыл алдырганыңызды билишпейт, сураныч өзүңүз түшүнүп берсеңиз дейт. Мен кабыл алдырган эмес, ошол мыйзам түздөн түз биздин калемибизден чыккан. Ошол мыйзамдын авторубуз биз. Ошол алып аткан пенсияңыздын дагы акчалай алып атканыңыздын автору дагы ошол биз, Мадумаров. Эч качан ушуларды айтпайм деп ойлочу элем мен. Мени да бузуп баратасыңар. Айт эле айт, деп кой, дебесең билбейт. Аллах билип турат бар. Десем шайлоонун аяк эмес, бияк чечип атпайбы? Айт деп сайгылайсың аркайда. Дагы көптөгөн жана Оразайын bir четин айтып кетпеди. Ушул мен отурган жерде ушундай нерселерди айтса өзүмдү ыңгайсыз сезип кетем. Чындыгында жүрөгүм чыдабай кетет ушуга. Канча жамандаса көтөрө алат экенмин, бирок мактаганда ыңгайсыз сезип кетем өзүмдү. Мен ушул бойдон эле калтырып койгулачы сурады. Менин жасаган иштеримди кийин тарых баасын берет. Ошол мыйзам бар экен, ошол жер үлүшүн төлөп атат. Башта ошол жер үлүшүнө мына аксакалдар эсиңиздерде барбы? Салыктын канча түрүн төлөйт элеңиздер? 12 түрүн бар экенде. Кимдин эсинде бар экен? Ошол киши өзү төлөп жүргөн экен да, бирөөгө төлөтпөй. Салыктын 12 түрүн төлөйт элек. Үлүштүк жерге. Азыр бир гана салык төлөйсүз. Социалдык фондду төлөйсүз, ал төлөм, ал өзүңүз үчүн, анан жер салыгын төлөйсүз. Бүттү. Башка салык жок. Бул дагы кимдин мыйзамы? Адахан Мадумаровдун мыйзамы. Башта акимдер, милициянын жетекчилери, соттор, прокурорлор суулуу жерлерди алып, гектар алып, анан нукра дыйкандарга суу арендага берчилер. Эселеп көтөрүп туруп. Ошол жер кодексинин 8-беренесинин 2-бөлүгү. Жерди кетмен көтөргөн дыйкан гана ала алат, калем көтөргөн чиновник ала албайт деген мыйзамдын автору дагы мен. Ошонон бери жер чыныгы кетмен чапкандарга тийип калган. Дагы көптөгөн мыйзамдарыбыз бар. Азыркы шайлоо жөнүндө кичине түшүндүрө кетсеңиз, партия өтсө сиз дагы өтөсүзбү же сизди шайласа өтөсүзбү дейт. Жакшы суроо экен. Мен 54 тизмеден бүтүн Кыргызстандан биринчи болуп баратам. Мен гана айта албайм, мени шайлап койгула деп. Калган 53 талапкер айта алат, мени шайлагыла. Мен паланчанчы болуп номерде баратам деп айта алат. Мына могу жерге азыр Шамшидин уулу жазып коюптур го, мен 34 деп. А могу жерде Мадумаров боп-бош турат. Башар талашып каларбы дегендей болот. Тамаша, туугандар. Биринчи кезекте ошол жигиттерди, кыздарды колдоп алыңыздар деп айтып келдим. Мен бир гана жерде айттым. Анан өтө эле мындай бир ашып баратса, мени деле анча-мынча колдоп койгула дедим. Колдон келсе, Кудай кааласа, үмүтүбүз жакшы биздин партия ошол тосмодон өтөт. Тосмодон өткөндөн кийин канча мандат болсо, эң көп добуш алган кишиден баштайт. Биринчи аялдардан, жана айттым. 200 добуш алган аял деле өтүп кетиши мүмкүн. 3000 добуш алган эркек өтпөй калышы мүмкүн. 5000 добуш алган эркек өтпөй калышы мүмкүн. 100 добуш алган аял өтүшү мүмкүн. 50 добуш алган аял өтүшү мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Демек, мына ушундай болуп, ким канча добуш алды ушундан карайт. Эң көп добуш алган демек биринчи кетет. Андан кийин калган экинчи, үчүнчү, төртүнчү болуп кетет ушундай болуп. Мына Исхак Саматович өткөндө Бишкекте бир жакшы сөз айтты.
Бұл партияның жетекшілері үшін чоң сынау деп айтты. Кейбір аты жоқ, аты бар, заты жоқ партиялардың жетекшілері өтпей қалыш қорқынычы бар. Партиялық лидерлер мыйзам ченемді табиғи түрде алмашып кетіші мүмкін деген пікірін айтты. Бұл шындық. Азыр баяғындай болып, ақшаны қойып тұрып еле, біреуінің жетекшісін сен бара бер деп, аны қуыршақ қатары қойып қоя албайды еме. Ким партияны жетектеп баратат? Көріңіздер, қараңыздар, байқаңыздар. Қайсы партия? 21 партияның, бардық партияның жетекшісін қараңыздар. Ким жетектеп баратат партияны? Танисыздар оны. Ал ким еле? Кече қайда еле? Позициясы қандай болған? Тәжірибесі қандай? Емне айталат, емне жазалат? Ушынтып баға бересіздер. Ушынтып елеке түшөбүз. Қарап көріңіздер. Жақтырған кишиңиздерди таңдаңыздар. Адахан Кимсанбаевич, сіз егер депутат болып шайлансаңыз, ишти эмнеден баштайсыз? Айланайындар. 30 жылдан бері айтам, тартиптен баштайм. Тартип. Дағы бір жолы тартип. Мен жогорку кеңеште төраға болуп турганда ушундай тартип коюп койдум эле мен депутаттарга. Телефондорун да карай албай калышкан. Кийингенди үйрөткөнбүз. Сүйлөгөндү үйрөткөнбүз. Убагында келип, убагында кеткенди үйрөткөнбүз. Кнопканы бирөө үчүн баспаганды үйрөткөнбүз. Өзүңдүн таап аткан наныңды адал актап же деп үйрөткөнбүз. Biz депутат болуп калсак, Кудай кааласа, дагы эле ошол тартиптен баштайбыз. Көп айтат, жогорку кеңештин күчү кетип калды, тишсиз калды, азыр ал жакта кызык жок. Жок, жаңылышат. Жогорку кеңеште эң чоң күч калды. Бул мыйзамдарды кабыл алуу жана ал мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө алуу. Бизде Кыргызстанда көпчүлүгү туура эмес түшүнүп алган. Ким кызматка койсо, кызматтан бошотсо, ошол күчтүү деп. Жок. Мыйзамды жаңгак чаккандай кылып чаккан азаматтар барып калган болсо, ушундай тизип коет. Эсиңиздерде барбы? Мындан да алсызыраак болгон парламент Аскар Акаевди чакырганда, же өкмөттү чакырганда калтырап турушчу. Ал ошол жердеги отурган депутаттардан көз каранды. Канчалык күчтүү депутат барат, парламент ошончолук күчтүү болот. Туурабы? Биз ошо парламентти күчтөндүрөбүз деп барабыз. Сиздин партияңыз жеңет деп ойлойбуз. Амин. Сизди спикер болот дешип жатат. Болосузбу же макул болбойсузбу дейт. Элдин оозунда болсо дейт, Аллахка жетет дейт ошол нерсе. Биз биринчи 28 намазын өткөрүп алалы. Кандай барабыз? Кандай курамда барабыз? Анын сапаттык курамы кандай болот? Ошого жараша чечим кабыл алабыз, Кудай кааласа. Саламатсызбы дейт, медицина, билим берүү акысыз болот дегенге ишенсек болобу? Ишениңиз. Мен эч бир сөзүмдү эки кылган эмесмин. Шүгүр келтирем мен. Эмне убада беребиз биз? Колубуздан келбеген убаданы. Кызылкыяда канча жолу чогулуш өтүп атам, билесиздер, эсиңиздерде. Мен ушул жерге жок дегенде бир көпүрө салып берем деп айттымбы? Жок. Мен сизге акча берем деп айттымбы? Жок. Мен сизге сыйлык берем деп айттымбы? Жок. Биз колдон келген убаданы беребиз. Эгерде биз саламаттык сактоо тармагы, билим берүү тармагы ансыз деле Конституцияда бекер деп турат. Бирок ошол Конституцияны көзөмөлдөп аткарта турган, шыйракка чаап турган депутаттын жоктугунун кесепети болуп атат. Биз билебиз. Кайсыл жерге кандай кылып чабышты. Апалар жакшы билет. Мына көк талдын чыбыгын алып алып ушундай шыйракка чапканда, кызылашыга кошо тийген болсо бүттү да 2 күнгө чейин. Апаңдын үнүн укканда секирип турасың ошондо. Парламент ушундай болуш керек. Мыйзам бузулган жерде ушундай кылып чыпырып туруш керек. Кредиттер 24-30% шорубузду курутат го дейт. Муктаждыкты кантип чечебиз? Муктаждыкты чечүүнүн бир жолу тойду жоготушубуз керек биз, тойлорду. Тойду жоготушубуз керек. Биз өтө жаман кыйынчылыкта калып атабыз тойлор деп. Биздин ушул миллионга жакын жаш жигиттерибиз, кыздарыбыз Россияда тишинин кирин соруп, өздөрү тамак жебей бир сосиска менен пирожки жеп, акчасын бияка салып атат. Энеси бир себетти көтөрүп алып тойго кетип бартат.
Ne gereği var? Atası bir kozunu жетелеп alıp dağı toyga ketip barатат. Ne gereği var sadakalarım? Aylanayınlar. Baştagı kalpı, baştagı saltımızga kaytpайлыбы? Bir 30-40 kişini çakırıp, jakşına kılıp, ata babasına katma kılıp, Kur'an okutup koysak ошол сауап болот го. Өткөн ата бабаларыбыз дагы разы болот го. Эми кыйшаңдап 4 saat бийлебей койсок, ошол жаштар эмне бактысыз болуп калабы? Мындан бир 20 жыл башта көп айтчу элем, 20 Lexus'tu коюп алып, машиналарды коюп алып, ЗАГСка чыгат эле. Ошол ар бирине $100 төлөйт экен. Ошонун ордуна бирден бир токто алып бербейсиңерби ошол жаш жигит менен кызга? Кийинки жылга капитал го ошол, акча го. Кудай берекесин берсе, ар бири төлдөп берсе, 40 козу болуп калат го. Неге асфальтка чачабыз биз акчаны? Тойлордогу койгон салатты карабайсыздарбы? Жемейбиз, оозда тийбейбиз. Бирок салат койбой коюптур деп, аусынынын тилинен коркуп коет да бечара калтырап ошону. Тойго келгендер сынайт дейт, сындайт. Жаман көрүп кетет дейт. Анан биздин аяштар дагы каттуу сурайт да, канча салат коюптур деп. Кандай айырмасы бар канча койду? Жалган нерседен кетели туугандар. Келгиле. Үнөмдөйлү. Кредит албайлы. Кредит алып той өткөрбөйлү. Güçlü оппозиция парламентке партиясы өттүк керек. Ишенебиз, номер 1 болуп өтүп кетсеңер, канча депутат өткөн болот дейт. Номер 1 болуп өтүп кеткен болсок, 27 депутат болот иншалла. 27 депутат болот. 27 депутаттан ашпасын деп жазып коюшту, себеп Башар бүтүн Кыргызстан кеп калабы деген коркунуч бар. Пулатов Айlı дейт. Адахан сизге ийгилик, сиздей чындыкты сүйлөгөн депутат керек. Аллах колдосун, амин. Баарыбызды колдосун. Пулатов Айlı сизди колдойбуз дейт. Жакшы, мына ушул суроолор бүттү. Бир жакшы тилек менен кайрылыпсыздар. Аллах разы болгон болсун. Биз ар кандай нерселерден, мындай бир жасалмалуулуктардан алысыраак бололу. Ошол ким демилге көтөрсө дагы мен бу кыз эмес, мен өзүм эле айтып коеюн. Оразайымдын агасына бир Куран окуп койсок аягында деп атат. Ар бирибиз үйгө барып эле окуп коелу. Биз дагы ошол көзгө көрүнбөй, рия кылбай эле окуп коелу. Азыр кылдан кыйкым издеп турган мезгилде кече мына Баткенге Лейлекке барганда мындай эмне коюп бере койбоду мага, жана чубак ажы менен менин сүрөтүмдү кичинекей килемче bir metr, 1,5 metrelik kilemçege tartıp жазып koyup da alganda tozoktu, alganda aram, bergende aram dep. Sebep biz ошол сөздү көп колдончу. Тазалыкка бул баралы дегендей кылып берген экен, ушундай болуп кеттир, белек берди деп. Ал белек эмес, ошол каалоо катарында берген экен. Эми көтөрүп келсе кайдан? Болгондо дагы 130 километр жерден көтөрүп келиптир бир аксакал. Разы болдум, Аллах разы болсун. İyigilikler olsun. Ошол Kur'an okup çın dilibizden bata kılıp koygondu. Menimçe tuğra oldu ошол. Kanday deyizler? Ayantta emес. Anan Zamir'ge suroo